тогот эжерин айтканда көп учурда баягы же мындай чуу же башаламандык чыгышын эңсеген кээ бир өзүнчө топ ошол саясий чөйрөлөр дагы көмүскө болсо дагы акыркы убакта соц тармактарга ошондой маалымат ыргыткан учурлар да кездеше баштады. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан мамлекети дүйнөдө болуп аткан өтө кыйын опурталдуу процесстерди көргөндөн кийин мамлекеттин бүтүндүгүнө, мамлекеттин биримдигине абдан чоң көңүл буруш керек, баалай билиш керек жана башка мамлекеттер менен коңшу мамлекеттер менен ири державалар менен мындайча айтканда дипломатиялык жол менен тынчтыкта, достчулукта жашаганга бардык шарттарды түзүш керек. Эч убакта кандайдыр бир провокация болгон, кандайдыр бир туура эмес сүйлөгөн, же болбосо кандайдыр бир туура эмес позициясы бар кээ бир мындай өз оюн пикирин башка чет мамлекеттердин саясатчылары болобу, башка адамдар болобу ошондой сүйлөп койсо, ошого эргип кетип аларды мындайча айтканда уруш керек, өлтүрүш керек деген позицияларды алыс болуш керек. Да, жообун бериш керек. Биз өзүбүздүн мамлекеттин эгемендүүлүгүн сакташ үчүн, өзүбүздүн мамлекеттин кызычтыгын сакташ үчүн жообун убагында туура, катуу беришибиз керек. Бирок биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Биздин мамлекеттин чыңалуусу, өнүгүшү, өзгөрүшү бул негизги тынчтык жолунда. Негизги жол ошол башка мамлекеттер менен дипломатиялык, экономиялык өсүү жолунда. Эске сала кетейин, мындан 3 жыл мурун, эгер жаңылышпасам, биздин Кыргызстанда ушундай бир чакан туура эмес окуя болуп кеткен. Мына Пакистан өлкөсүнүн бир жаш уландары биздин бир жарандарды мушташа кетип сабап койгондон кийин 2-3 күндөн кийин, окуя бүткөндөн кийин 2-3 күндөн кийин кандайдыр бир саясий күчтөрдүнбү, же кандайдыр бир провокация болгон, же провокация кылган адамдардын жанагы социалдык тармакка таркаган маалыматтарынан кийин чуу болуп башаламандыкка 1,000–1,5 миңдей киши чогула калып сабаган, ошол чет элдик балдарды кордогон учурлар видеого чейин тартып чыгарган көрүнүштөр болгон. Бул эмне дегенди билдирет? Бул акыркы убакта ошол маалымат ресурстары, маалымат таласында ошол провокациялык маалыматтар чыгып калса, башка өлкөлөрдүн мисал үчүн кече жакында эле жанагы Соловьев айтып кетпедиби? Кыргызстан боюнча эмес, ал жалпысынан ошол Борбор Азияны Казакстанды кошуп айтты. Эми Кыргызстан мамлекети, Өзбекстан мамлекети Россия менен чектешпейт, негизинен Казакстан чектешет. Бир нече жылдан бери Россиянын мамлекети думасындагы депутаттар, айрым депутаттар, ошол эле Соловьев окшогон кээ бир журналисттер айтып келген буга чейин дагы. Эми Соловьев бунун бардыгын Орто Азиянын өлкөлөрүн кошуп туруп, ошо эгер биз СВОну бүт дүйнө жүзүндө карап турсак, Америка ушундай мыйзамды бузуп эле өзүнчө каалаган жасап, биз эмне үчүн буза албайбыз? СВОну Украина жасап, эмне үчүн биз карап турган Орто Азия өлкөлөрү акыркы убакта мындай туура эмес иш кылды дегендей коркутуу, эскертүү кыялында өз пикирин мындай экстремисттик одоно бузуп туруп, аша чаптырып, былдырап сүйлөп койду. Эми ошого сүйлөгөнүн аркасында эчтеке жок, бирок мындай кылдаттык менен караганда ал биринчи кезекте Казакстанга тийиштирип айтты деген мен ой пикирди айтат элем. Экинчиден, ошонун айткан сөздөрүнө биздин жарандар ар түрдүү маалыматты, ар түрдүү мындай сын пикирлерди айтып, аларды Соловьевду өлтүрүш керек, Россия менен керек болсо биз деген башкача кылыш керек, орус тилин жогуш керек, ар кандай мындай экстремисттик ой пикирлерди соц тармактарга жаратып, өздөрүн кыйын сезип, ошонун негизинде туура эмес ой пикирлерди айтып атат. Эми алар бир нерсе түшүнүш керек. Бизде массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзам бар. Ал мыйзамдарда эгер ошондой ой пикирлер, ошондой үндөөлөр, провокациялар болсо, ошол адамдар жаза тартып калышы керек. Аны биринчиден ойлоnuш керек. Экинчиден,
дагы бир нерсе, Соловьевго окшогон журналисттер, саясатчылар кээ бирлер, ошол эле Россия болобу, башка мамлекет болобу, буларга окшогон адамдар айтып келген, дагы алдыда айтышы мүмкүн. Анын бардыгын биз эске салып, ошол менен анан кийин тытышып, ар кандай жаңжал болуп жүрсөк, биздин мамлекет көп учурда социалдык, экономикалык жактан, саясий жагынан, ошондой эле аскердүү жагынан көп учурда мындай тартыш болуп калабыз, же болбосо акыбалыбыз начар болуп калат. Биздин мамлекет бардык ушундай болгон процесстерге биринчиден мынау ар кандай биздин эле ошол журналисттер, саясатчылар өздөрү жооп бериш керек. Мисалы үчүн ушундай туура эмес, буга мындай көп паника болбош керек деген. Экинчиден, бул жерден мамлекеттик деңгээлде алар менен ошол айтып койду, биздерди көргөзөбүз деп, баягы бизде болгон баягы өнөктөштүктү мындай ортосундагы мындай жаракат кетирбешибиз керек. Себеп дегенде, ачыгын айтканда, биздин деле көптөгөн кээ бир саясатчыларга жакындап кеткен журналисттер мына бир нече жылдар бою ар кандай ой пикирлерин өздөрүнчө айтып, тигилер менен урушуш керек, тигилерге мындай кылыш керек, ошол эле ресейлерге мындай кылыш керек, биздин мигранттардын болду, биз дагы андай мындай деп, мындай ыплас, мыйзамды буза турган провокациялык сөздөрдү айтып келе жатат. Эми алардын баарын эске алып туруп эле санкцияларды бири-бирине мындай кыжылдашып тура тургансак, анда бир дагы мамлекеттин ортосунан тынччылык да болбойт, туура эмес иштер болот. Биз деген өнүгөбүз, өсөбүз десек, албетте бардык коңшу мамлекеттер менен биринчи кезекте ошолор Россия менен өнөктөштүктү мындан арды өсүп өнүктүргөнгө бардык шарттарын түзүш керек. Жанагы Соловьевго окшогон шүмшүктөр, шумпайлар айта берет. Бирок анын аркасында эчтеке жок. Мамлекет, жарандар дайыма биримдикте өзүнүн коргоо, өзүнүн коргонуу системасын дайыма даярдаш керек. Ошого мүмкүнчүлүктөрүн, бюджетин ошого жумшаш керек. Ошону менен бирге дипломатиялык жол менен, тынчтык жолу менен ошогон процесстерди ордуна койгонго аракет кылыш керек.